Достор, Crash Life'да мына эң акыркы жерде эмне деген жерди карасаңар, бул жерде биздин акчабыз топтолот. 100 000 болгондо $10 болуп чыгат. Кайсыл жака чыгат десеңер, мисалы Кыргызстан үчүн USDT20, Binance Smart Chain, PayPal Payoneer, API аркылуу чыгарсаңар болот экен. Биз мына Dantipay кошельков, биржагабы, Binance Smart Chain, Web20 либо USDT20 кылып чыгарабыз акчабызды киргизип алып $10 баштап чыгарса болот. Ал эми мен азыр акча чыгарбаймын, минималкага жеттим, бирок акча чыгарбайм. Обмен кылабыз. Бул жерде монетанын баардыгын обмен кыла турган болсок, 103 555 монетага обмен болот экен. Так, подтвердить обмен дегенди басып, обмен кылабыз. Обмен успешно болду. Мынакей карагыла, бул жердеги акча өзү негизи чыгат да, чыгарып алсак болот, либо бул жака обмен кылып уровень көтөрсөк болот да. Мен неге обмен кылдым? Уровень көтөрүш үчүн обмен жасадым. Эми бул уровень дегенди карай турган болсок, мына мисалы биздин уровеньибиз азыр L3 деп турат. Бул жерде уровеньди көтөрүш үчүн кандай белгилер болот, ошолор көрүнөт экен. Блокировкадан чыгарыш үчүн почти 15 000 неме требует этет экен да. Не, подарок, Так, азыр эмне кылабыз? Азыр болсо биз эфир ачып туруп, либо вечеринка ачсак да болот бул жерден, либо эфир дагы ачсак болот да. Лайф дегенди басабыз, биринчи бул жерден жазып алабыз эфирге, андан кийин эфир ачылат. Эфир ачылгандан кийин бул жерде жакшысы өзүбүзгө подарок жөнөтсөк болот экен. Но подарканын белгисин басып эле жөнөтөт экенбиз. Бизде азыр 105 355 бар, мисалы. Мына жүздүктү бул жөнөтсө болот экен деп уктум эле, бирок болбойт окшойт. Самому себе болбойт дейт. Уровеньдин өзүнчө немеси бар экен, 3-чү уровеньден баштап болот экен. Так, бул жакта биз бирөөлөргө подарок кылыш керек экен, өзүбүзгө кылсак болбойт экен. Мен угушум айттым да, мен дагычы. Балким вечеринкада болор, вечеринкада кылып көрөлүчү. Кечээ мен вечеринкада деле көрүп аттым эле, бирок кылып атышканчы. Өздөрү эле жөнөтүп аткандарды көрдүм эле. Азыр вечеринка ачабыз дагы. Бул жакта вечеринкада микрофонду өчүрүп койсоңор эсептелинбей калат. Ошон үчүн микрофонду өчүрбөшүбүз керек экен. Так, азыр отправить подарка кылып көрөбүз. Эмне болуп атат? 355, 255 мынакей. Эми кетип атат. 1000 подарка жөнөтүп көрөлүчү. Мынакей. Подарктар келет экен. Бирок мынакей уровень буякта чылып атат, уже 4000. Нет, горячий деген жерде подарктар жайгашкан өзү. Азыр 1000, 200, 500 подаркалар бар экен. Азыр 1000 подарка жөнөтөлү дагы. 10.000 подаркалар, 2000 подарка бар экен. Получатель подарка. L4-ге өттү дейт.
мынакей LV4 өттү. Бул өтө кийин ооба, бирок азыр мына жактан көрсөтүп берейин. Мынакей биздин бул жакта монетабыз бул жакка өтүп атат. Уровень дагы көтөрүлүп атат. Уровень 4-кө көтөрүлүппүз. Азыр задачаны текшерейинчи. Задача жактагы неме көтөрүлүш керек да бизге. Мунулар көтөрүлүш керек да. Бизги бул жерде LV 0 турат. Ушуну LV 1ге көтөрө турган болсок, мисалы күнүнө 3080 төлөп алабыз да вечеринка эфирлерденчи. LV 2ге чыкканыбызда 7480 алат экенбиз. LV 3ге чыкканда 14000 монетадан алабыз. LV 5ге чыкканда 62000 монета алабыз. Бул $6 болот да почти. Бул $3-4 жетпеген акча болот. Бунукунда бир канча доллар болот. Азыр биз ушуну бияка көтөрүшүбүз керек. Бул көтөрүш үчүн 48457 монета алышыбыз керек экен. Азыр так жөнөтөбүз. Вечеринкага кирейин. 50 миңдик подарка жөнөтөлүчү. Бар бекен 50 миңдик подарка. Так 35 миң дейт. Мынан эми текшереличи жанагы жерди бир. Так, бул жерден деле текшерсек болот. Центр задача дегенге кирип, бул жер дагы 23 миңдик көтөрүшүбүз керек. LV 1ге өтүш үчүн. Мына 50 миңдик бар экен эле го, 49 миңдик. Жана 30 миңдик акта калды. Ошону бир жөнөтөлү. 35 миңдикти. Эми бул жерден текшеребизчү. Мынакей 50 миңдик алдыкпы, LV 1ге өттүк. Бул жерде күнүнө бизге 3400 монета берилет экен. Прямой эфирге 1500, вечеринкага 1500, вечеринканын экинчи саатына 200дөн. Микрофон кылып отурганыбыз үчүн еще плюс 20 миң акыркы 7 күндүн ичинде 20 миңдик алган болсок монетаны бирөөлөрдөн. Ошондо 1500 төлөнөт экен. Эми биз L2ге өтүш үчүн 7800 төлөш үчүн да 100 миңдик монета алышыбыз керек экен да. Эми удача кылып көрөлүчү. Удачадан кандай болот? 33157 бар бизде азыр. Эми бул 20 X10га коюп калган турбайбы мына жерим? Миңдиктен 20 миң болуп кетсе таң калып атам да. Өлдү го биягы. Мындай кылып эле көтөрүш керек экен да. 2357. Бул комбо болуп кетет турбайбы? Бирден эле кетпей. Билбейм, көрөңбү? Белый. Рубашканын ичине кийген. Үш берейинби?
ушинтип удача ойносок болот экен мына. Так, уровень дегенде бул L3-төн баштап кылсак болот экен. Уровень көтөрүлөт бул жерде. Мынакей. Так, монета дагы аз калды. Текшереличи. 88.000 калыптыр. Эси 88.000 монета жөнөтсөк бири-бирибизге. Либо ушинтип өзүбүз көзүбүз көтөрүлөт экенбиз да. Кийинки уровеньге чыгат экенбиз. Азыр мисалы мына эфирди бүтүрөбүз. 60 мүнөт отуруп. Ошондо 1500 алабыз. Вечеринкада отурабыз. Алардан да алабыз. Анан ал жерлерди дагы алып турабыз, получить этип. Мына ПК ойносок болот экен. 7 жолу жапсаң 500 дейт. Короче, ушулардын ар бирин аткарсак да болот экен да. Бул жерде картаны белгиле дейт. Рад получить. Не болду, катып калды. Так, частное видео дейт. Частное видео. Видео жүктөсөк болот экен. Звание деген эмне бул? Досторубузду чакырып дагы бул жактан монеталарды алсак болот экен, достор. Эгерде достор 7 күндүн ичинде 2 саат эфир отурса 1000 монета берилет экен. 4 саат отурса 2000, 8 саат отурса 4000 берилет экен. Реферал менен да иштесеңер болот.